Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Тегин Санжыра программасы кайрадан эфирде. Бүгүн биз Санжыра программасын Панфилов районунун Букара айылында тартып жатабыз. Негизинен биздин бүгүнкү маегибиз Солто урусу жөнүндө болмокчу. Солто урусунун ичинен Асан Каратай тукуму деп коет. Мунун өзүнчө дагы бир сыры бар, аны отургандар айтып берет деп ойлоймун. Мына бүгүн биз ушул теманы Асан Каратай тукуму жөнүндө сөз кылсак туура болчу деп болуп турат. Биз ушул чакырган адамдарыбыз менен сиздерди тааныштырып коеюн. Жанымда турган аксакал Төлөбаев Мухиддин, Санжыра иликтөөчү. Андан кийин аксакалыбыз 95 жашта, Кудай куткулсын, Кулалиев Макеш, Санжыра иликтөөчү. Жана жанында жардам берип отурган жаш Санжыра иликтеп жүргөн жигитибиз бул Кулалиев Айбек, бул аксакалдын небереси болот. Мына ушул кишилерден биз бүгүн Асан Каратай тукуму жөнүндө маалымат алмакчыбыз. Эмне үчүн Асан Каратай деп айтылып калган, биз ушуга бир токтолуп кетсек болот. Мухтин аксакал, сиз билесиз, акырында биз баягы бөлүп элге толук түшүндүрмө берип келе жатабыз да. Биз жалпы жолунан эле биз жайыл деп коебуз. Билесиз да. Жайыл дейбиз. Бирок жайылдын ичинен баягы жайыл кыргыны деп атабыз. Баягы Асан аты да чыкпай, Үсөн теке, Итике деп айтылып калбадыбы? Эми сиз айтсаңыз, ушул жайыл кимден башталат? Жана Асан Каратай тукуму кайдан чыгат? Кептин токотер жерине келсек, Долон бийден адигине Тагай Наалажи деп жатпайбызбы? Наалажиден моңолдор эли, Тагай бийден түшүктү айтып коюшат аркалыктар деп, биягы Талас, Чүй боору, Ысык көл нарын. Ал эми адигинеден болсо, ат башындай адигине деп бул бүтүн Ош, Жалал Абад, Баткен облусу болуп калат да. Анан баягы кыргыздын ата бабадан калган салты боюнча адигине Тагай бир туугандар болушуп, анан баягы кыргызда баласы эл арага жарап калганда балдарына энчилерин берип бөлүштүрүп жөнөтөт экен да. Ошондо адигине анан Тагай экөө тең баягы өз бийликтери боюнча жерин, элин бөлүштүрүп алышкан экен. Анан кептин баары болбостон башталып, булар ошондо башталганда Ордо оюну болушуп, Ордо оюнундан анан болбостон чырчып кетет да, анан ошонун эки бир тоонун ортосунда пикир келишпестик менен Тагай бий агасы менен баягы таарышкандай болуп турган экен. Бул бияка көчүп келип, бияктан Чүй боорун ээлеп, Ысык көл нарын Талас болуп, биякта отурукташып калат экен. Тагайдын жанагынтип Богорстон Койлон кылжыр болуп, Эштек кийин, Эштектен Солто, Солтодон болсо өзү ошол мезгилдерде баягы катуу чабыштар болуп, бул Солто уруусун кырып жок кылабыз деген калмактар менен болгон чабыштарда бүт кырып жок кылган экен. Ошон Солто бир жүктүн бурчунда калып аман калат экен. 28 баланы кырып жок кылышкан да калмактар. Ошондо Солто аман калат экен. Солтонун аман калганын тиги калмактар билбей деле калышат. Кийин анан баягы акырындык менен тукум болуп отуруп, анан Солтодон тукум тарап, Солтодон Күнтү, Култу, Чаа болуп 3 жолу кетет экен. Эми Күнтү, Култу жөнүндө Санжырада кенен айтылып жүрөт. Чаадан болсак, Чаа ошол Солтонун бечелери өскөн баласы экен да ошондо. Анан сансындар келгенде баягыны сурайт экен, мен балдарымды бир мындай сындап бербейсизби дегенде кылып. Анан караса тиги Күнтүн алып келет. Анан карап отуруп, сын чыгарып отуруп, дагы барбы дейт. Анан Култуусун алып келет. Анан болду деп Чааны алып келгенден арданат да, анткени курсагы чоң басып баса албаган бала экен. Анан Чаа тиги кырчоону кармап боз үйдүн жээгинде турганын көрүп калат да, ай мунуу кайсы бала, бул пешенесинен нур жайып келатат деп анан Чааны көрсөткөндө, ой бул ушундай бешел өсүп калды эле деп Чааны айткандан тиги Солто арданат да. Ой жок, кептин бар ушул балада болуп турат деп анан кийин Чааны мааны берип, мына келечекте боло турган баатыр, кыргыз элин бага турган баатыры да балбаны да ушундан чыгат деп анан Чаага өзгөчө мааны берет экен. Дебей эми Санжырада ар ким барганда өзүнүн варианттарын айтып атат. Бир варианты боюнча ушундай деп айтылып калат да. Анан Чаа чындыгында бул анан баягы баралына келип баягы күчүнө толгондо эл билген, жер билген,
элди башкара билген баатырдан болуп чыга келет экен. Бул жөнүндө Асанбек Исламовдун китебинде кеңири жазылган чаанын баатырлыгы жөнүндө, биягы Ысык көл нарынга чейин жайлап эл менен кылган мамилеси жөнүндө. Мен жана Солто атабыз жөнүндө кошумчалап коеюн, 3 баласы жөнүндө. Ушу Солто атабыз жана 3 баласын сынчы чакырып сынаткан экен да. Бул биринчиси Күнтү, экинчиси Култу, анан үчүнчүсү Чаа. Анан Күнтүнү алып чыкканда сынчы эме деп айткан экен. Мындан аттары күлүк, кыздары сулуу чыгат деген экен. Анан мындан баатыр чыкпайт, башка эчтеке чыкпайт, ушулар эле чыгат деген экен. Анан экинчисин алып келгиле дегенде, экинчиси Култууну алып келгенде, мунун комузчу чыгат, жамакчы чыгат, кошокчу чыгат. Анан эки башы бириксе урушкан ушундай эл болот. Баатыр чыкпайт булардан деген экен. Анан Солто атабыз ошондо өкүнүп, мыктыларынан чыкпаган бечелден чыкмак беле деген экен. Анан дагы балаң барбы дегенде, анан алып келем бечелди деп алып келатканда, боз үйдөн 13 жашта, 12-13 жашта баспаган бала. Эки жагынан талпакка көтөрүп келатканда, эме деген экен. Чепкен жапкылап үстүнө сын таят деп. Ошондо боз үйдөн көтөрүп келатканда айта баштаган экен. Мындан ат качырбас боз айгыр чыгат, кош кабылан чыгат, туу чунак чыгат деген экен. Дагы көптөгөн немелерди батырлардын бар айткан экен да, ушу Чаадан чыгат деген экен. Анан аягын көрбөй калдым, ушу чаң басып, туман басып, ушу аягын көрбөй калдым деген экен да. Ошо Чааны айткан экен. Чаадан ким чыгып атат? Чаадан бул 3 бала. Талкан, Тата, анан Бөлөкбай. Талкандан эме бу жерден Коңгурбай, Кошой, Бакы, Багышан, Делдең болуп, Бай болот. болуп бөлүнүп кетти. Анткени бул Талкандын эки айалы болгон экен, бирөө Солто айылынан, экинчиси Калмак айылынан болуп. Анан жана Делдең болуп кеткендер ушулар кийинки айылдан болуп кетет да. Эми Коңгурбайдан баштайсыз. Коңгурбай болсо эң улуусу болуп, бул жаштайынан баягы атанын ишеничтүү балдарынан болуп, Коңгурбайдан кийинкиси Кошой. Анан кандайдыр бир кыргыздар менен Коңгурбай жашоодон өтүп кеткенден кийин анын уулу Жайыл баатыр Кошойдун агасынын колунда, Жайылдын инисинин колунда чоңоюп калат да. Коңгурбайдын баласы. Жайыл Коңгурбай жанагынтип каза болуп калгандан кийин муну адегенде Жайылды жаш кезинен жана инилери Багышанын аялы багып суу көтөрүп келатканын Кошой көрүп калат дагы, анан ичи ооруп, бул бир тууган агасынын баласы ушинтип жүргөн, кордук көрүп жүргөнүн көрөт дагы, анан өз колуна алат да кимде? Жайылды. Сиз муну айтып койдуңуз. Ошондой болсо керек эле менчи. Ошондон ичи тарып баягы кетип атат, ушинтип жүрөбү деп өзүн алган да, баккан. Өзүн алып. Анан ошондон баштап тиги Кошой өзүнүн балдарына анчалык баягы бербеген таалим тарбиясын ошо Жайылга багыттап, бүт баардык баскан турганын, баягы жолго аттанганын, тияка бияка эл аралык баягы карым катнаштарга бүт Жайылга үйрөтүп баскан турганга чейин таалим тарбиясын Жайылга бере баштайт да. Ошондон анан Жайыл барган сайын бүт керектүү иштерге Жайыл жарып калган болот да. Мына Жайылдын Жайыл болушу бул эмнеден болду? Жайылдын эми Жайыл болуп баягы калыптанышынын негизги себептери ушул агасы, атасынын, инисинин тарбиясынан болду да. Анткени бүт баардык баягы жыйындарга, тияка бияка катыштарга ошол өзү катышып жүргөндүгүнөн. Андай деген себеби ошол учурларда замандын талабына ылайык казак, кыргыз, анан калмактар аралаш конуп бири-бири менен той тамашасы, ысык суугу баары бирге болуп турганда, ошондо ар намыс талашкан, оодарыш күрөш дегендей, анан болорустан чыр чыккан учурлар болуп, ушундай учурлар көп болгон. Анан Жайылдын жанагындай жөндөмдүүлүгүн, эл арасында баатырлыгын, балбандыгын акырындык менен калыптанып, анан элди башкарып, эшти жетекке алып, ушу колго ала баштайт да. Айта кетсек, мисалы, калмактарды сүрүп чыгаргандан кийин калмактар кетип, эски жөө казак менен кыргызга карама каршы калмактар кеткен жок кылгандан кийин сүрүп чыккандан кийин анан казак менен кыргыз бири-бирине баягы жылкы тийишип дегендей эртелик кеч жанагындай чырсасыздар казак менен кыргыздын ортосунда баштайт.
қазақтардан бала 3 жүзі бірігіп, улуу жүз, орто жүз, кичүү жүз деп мынан Абылайхан ошолорду бириктирип алып, эл башкарып, ал 30 миңден ашык кол менен кыргыздарга адегенде өздөрү келип бирден экиден баягы жоортууга келишип, жылкы тийип, чаап кетип турушкан болот. Ошондо баягы эл баатырлар, элден чыккан баатырлар кыргыздардыкы казакка барып жылкысын тийип кетсе, казактардыкы кыргыздарга келип тийип кетип, ошону баатырлык, эрдик катарында эсептеп турушкан. Жайыл ошентип акырдык менен көзгө илинип, жоого карама каршы туруп калган болот. Кийин Абылайхан кезекте чаап келем деп келгенде колго чукулаттагы Жайыл баатыр ошондо ак жүрөктүк кылып, баягы Абылайханды акырын чакырып алып, кеп кеңешин айтып, биз казак кыргыз бир тууган элбиз, чабышканыбыз болбойт, биздин достугубуз жакшы деп кайра аман-эсен элине жөнөтүп жибергенде, бирок Абылайхан баарына макул болуп кеткени менен ичинде кекенип калган болуп кетет да. 3 жылдан кийин анан 30 миң кол менен 3кө бөлүп 30 миң колду. Бирини тиги тарасын чоң капкасын таласын, тарастан чоң капканы көздөй жөнөтүп, тиерде Садыр хан деп ал убакта ошол убакта таластан ошол этегин капканы Садыр бийлеп турган болот да. Экинчисин бул чүй өрөөнүгө жөнөтүп, үчүнчү 10 миңдикти өзү алып анан келгенде Жайыл баатыр жана 10 миң келген колду таш талкан чыгарып, аларга карама каршылык көрсөткөн көрөт. Бирок аркасынан өзү Абылайхан өзү кошо келип тургандан кийин жанагынтип түтүмөтүнүн кырып баарын жок кылып талкалап кеткен болот да. Муну эми ар кандай айтылып жүрөт. Жакында сынчылар айтып атат, баягы бүткөн иштин сынчысы көп дегендей. Кандай эле ошондо биздин тиги Эсенкул чоң баатыр, тигилер булар жардам берген жок, кыргыздын башка баатырлары дегендей кылып. Эми ал убакта дагы өзүнүн шартына жараша ар кандай иштер болушу мүмкүн. Жардам берген болсо, Жайыл тигилерде эски элдин айткан сөзүнө караганда, силер чекте турасыңар, чепти коргошуңар керек дегендей кылып, тигилер кара күчкө эл башчылыгын, аскер башчылыгын бербегенден кийин Жайылды өзүң тозо бер дегендей кылып көз баягы кылып койгондой болот да. Ана ошондо Жайыл баатыр баягы неме менен жана эмне деп коет, тиги чоюн неме менен тизеге чапканда, буту чокмор менен тизеге чапканда тизесинен сынып, буту салаңдап калат экен. Анан эски карылардын айтканына караганда, атам раматтап калчу эле ушу Жайыл баатыр сынган бутун канжыга байлатып алып, 2 күн аттан түшпөй жоо менен сайышкан, кармашкан экен деп. Эми бу жерде кептен да бир эл арасында талаш болуп жүргөн жери бар. Мисалы, Жайылдын Асан, Үсөн, Итике, Теке деп, Теке, Итике болуп, булар Асан, Үсөн, Итике, Текелери бир атадан болсо, бир энеден болсо, Итике кийинки алган аялына болот да. Анткени Темиржан эне Жайылга жеңе катарында жубаң болуп келет да. Ошондо Коңгурбай кошой айтып, бул эстүү жан эле, анан ошо сага ылайыктуу бүлө болот деп Темиржандын энени алып берген экен. Темиржандан анан ошо жанагы 3 баланы төрөгөндөн кийин сен качандыр бир мезгил келет, сен дагы жолдошторуң арасында сөзгө жыгылып калбагандай болушуң керек, сен кыз алышың керек деп, анан кийин тиги кийинки Итикенин апасы Айке экен, эсимде жок, ошону алып берет да. Ошо менен ошондон Итике төрөлүп, ошондо Итике жанагы топулаң чыгып, казак кыргыз талашы чабыш болуп атканда, Итике 11-12 жаштагы жаш болуп алат экен. Эми бу жерде эл арасында ар кандай сөздөр болуп жүрүп атат. Биринде Жайыл кыргыны болуп, ошондо оор салгылашууда, теңдешсиз чабышта Абылайхан колдун көптүгүнөн жеңип кетсе, экинчи вариант айтып атат, бул Жайыл баатырды мейманга чакырып булар казактар амал менен, анан ошол жерден башкача кылып колго сүрүшкөн дешип. Мунун эки варианттын кайсысын айтса, ал экөө тең эле чындыкка туура келип атат. Анан эми
угусалар өздөрү талдап алышса керек деген пикирим бар да. Бирок казактардын бир өкүнгөн жери бар, жанагы жайылдын мерекеден мурда мисалы нар жагы Луговой, Тарастан бер жагы ошонун бүтүн эле кыргыздын жери болгон экен да. Анан баягы ошол убактагы казак элинин немеси баягы өктөмдүгү казак кыргызды баса конгула дагы ошо сүрүп чыгарыш керек деп акырындап ошо Луговой Жамбулдан Луговойдон Меркебеден Чалдыбарга чейин сүрүп келип атат да мындай кыргыздарды. Мына кыргыз ушу акырындык менен чегинип аздан каздан Чалдыбарга чейин келип калды чек-арасы. Бул эми тарыхый эл көрүп турган адам болбогону менен бул тарыхый чындык экенин жайылдын күмбөзү немеде тиги Мерке шаарынын түштүк өрөндү тоонун этегине коюлганы. Жайыл батыр эки баласы менен каза болгондон кийин анан Итикени качырып, ошонун Итикенин канын сурап алышат да, анан Итикени качырып, анан качып эли журтуна кайрып келет экен деп бердеме аргимдин айткандарын ушундай болуп атат да. Туура. Ата, жайылдын Асан, Үсөн, Теке, Итике деген балдар болгон. Үчөө колго түшүп, Үсөн Текени өлтүрүштү, Итикени жаш деп кое беришти. Асан эмне үчүн согушка барган эмес? Asanda malga, canga, bir algan karı geç, ayı Baş göz bolsun da. Yeri çıkıp gitti. Bunu gözler çıkarttı. Şunday, adam şunday kalgan. Эми Асандын 6 айылынан 18 бала эркек баласы болот да. Анан алардын ичинен жоодо Теке батыр өлгөндөн кийин анын жесири калып, анан аны аты азыр болдук экен, эсиме. Анан кийин ал убакта ал келини деле анча көңүлдөнбөйт, бирок ага карабай кыргыздын шариятына салып нике кыйып коюшуп, ошойдон андан болду кетен Асандын Каратай уулу төрөлөт. Анан эмне себептен бул Асан бизде азыр бүгүндө Асан Каратай деп эле бир эле айтылып коет. Асандын 18 уулунан ичинен бирөө Каратай болсо, Каратайдын 3 аялынан, мисалы улуу аялынан 3 уул, эң кичүүсү Сейит. Бул күмбөз биздин Сейит атабыздын күмбөзү. Бул күмбөздү 1870-тин анан 80 жылдардын ортосунда салынган күмбөз да. Себеби Сейит атабыздын 8 баласы болгон. 8 баласына ошол өлөрүндө айтып кеткен экен да, ушул 8 баласы менен чогуу бир жайда жатабыз деп. Анан берде Сейит атабыздын сөөгү, анан дагы 2 эркек баласынын сөөгү бар. Анан небересинин Мураталынын. Берде Төкө атабыздын да сөөгү бар. Анан 3-4-үчүсү биз атын билбей атабыз азыр. Точный атын билбейбиз да, кимисинин сөөгү бар экен. Берде 4 кишинин сөөгү бар. Бул 4 кишинин сөөгүнүн 4-үчүсүнүн акыркысын алып келип койгондо, бул жайдын күмбөздүн узуну 9, туурасы 5 метр. Бул ичинен баштап кирпич менен көтөрүлгөн. Бышкан кирпич менен үстү арка болуп жабылып, анан үстүнө топурак менен эметип койгондо, тегистеп үстүн дөң кылып. Ичи чоң бир общий мындай комната да, чоң комната. Анан мунун эшиги болгон. Эшигинен ачып, жаап, булам кайчып болгондо алып келип койгондо, анан бул 4-үчүсү кайчып болгондо ушу алып келгенде ичинен жылан чыккан экен. Жылан чыкканда бир аксакал, эми ал кишинин аты айта албай калды. Тарт башыңды жаныбар, аманатың алып келип дегенде, ары барып сойлоп ары барып жаткан экен да, анан ошондон кийин коюп, болду мындан кийин койгонго болбойт экен деп, оосун биротоло жаап, берге коюлбай калган экен. Ал эми кас баладан дагы 7-8 уулду болушат. Азыр алардын бар минесинде жок болуп атат. Анан Токолунан эң кичүүсү Айөбөктөн биз таралганбыз да. Ошондо Сүймөн тыныш шатен. Сүймөн тыныш шатен деп. Эми булардын баардыгын көз өтүп кетишкен кишилер ошо тыныштан уулу Алтынбаш деп, Алтынбаштан Төлөбайдан мен азыркы күндө келе жаткан. Аны эми Асандын жоомартынан анан тигил бул деп баягы 16-15 баласы бар, алардын баардыгы тең ушу Эркин Сай орто айырмада отокташып, булардан көптөгөн окумуштуулар чыкты, эл башчылары чыкты. Мисалы алсак,
Токонун балдары Керимкул деп, Жүзүмкул деп, мисалы, Жүзүмкул агайдын балдары, мисалы, анын балдары илимдин кандидаттары болду, келин баласы академиянын президенти болду, Жоробекова деп. Ошондой баягы Иса Токоев болсо, Бириккен Улуттар уюмунун немесинде болуп калып жүрдү, бул республикабыздагы башчы эл депутаты болуп республикада. Болоттагы депутат болуп жүрдү жогорку кеңеште. Спикердин орун басары болуп жүрдү. Ошондой аттуу баштуу кишилер чыккан. Эми Урматтуу замандаштар, мына биз Асан Каратай тукуму деп атпайбызбы? Эмне үчүн Асан Каратай тукуму жөнүндө бир аз Мухин Асыгалда бир аз түшүнүк берип кетти. Негизи Асандын 6 аялынан 18 бала. Биринчи аялынан Таштанбек, Жаныбек, Адылбек, Акылбек, Мырзабек деген балдар. 5 бала мен билгенде. Экинчи аялынан Атантай, Ноорус, Жоомарт, Бекбото. Үчүнчү аялынан Каратай. Жана сиз айтпадыңызбы? Бул теке баягы кыргыз-казак согушунда кайтыш болуп калып, бул Болдуке ошондо текеден 3 балалуу болгон. Атай, Бектен Чылпак деген 3 баласы болгон. Бирок баягы кыргыздын салты менен баягы инишине же кайнагасына баш эметип койчу эмеспи? Баш коштуруп. Бирок Болдуке баш кошпой, кошкусу келбей кетип калган да. Кетип калып анан кайра келип, көл тарапка барыппы, кайра келип анан жүрүп, бирок ошондо деле улуулар Асанга атага нике кыйып койду да. Ошондо бул 3-чү аялынан Каратай төрөлүп атат да. Мына Каратай 3-чү аялынан. Андан 4-чү аялынан жанагы Ажыбек, Шайыбек, Карбоз, Саза деген жигиттер. Анан Бооке Байчмак, кийинкиси эң кичүүсү Асылбек. Биз жана кичүүсү Асылбек деп атпайбызбы? Бул Асылбек. Асылбек да. Мына биз Каратайга келели. Биздерден айтып кеттик, Жоомарт деп атабыз. Мына бул жерде дагы Жоомарт атанын урпактары отурат. Кудайберди Калча Жаркынбай деп коет менин бишимче. Ошо 3 баласынын урпактары көрүп отурат. Атын атап атабыз, чоң атларын арбага ыраазы болсун. Мына биз Каратай деп атпайбызбы? Каратайдан канча бала? Каратайдан бул биринчи аялынан Кожогелди Толкунбай, анан Сейит. Биринчи аялынан. Бул Каратай атабыз биринчи Сейит атабызга ошо биринчи аялынан ушу 3 баласы экен да. Анан кийин экинчи аял бул Каспала экен. Анан 3-чү аял Айбек экен. Анан Каратай атабыз негизинен көбүнчө бул Каспаланы эки жака той топурга, ашка, эки жака жайлоого барса деле ошо Каспаланы ээрчип жүрчү экен. Себеби бул кемпир аялы сулуу келбеттүү, мындай өңдү түстүү аял экен да. Анан эки жака ээрчип жүрчү экен. Анан бир күнү эми баягы күз болот, суу самырдан түшкөндө анан журтта калган, биякта калган, айылда калган Айбек деген аялына үйүнө кирет. Киргенде ак бабак кийиз жатат, кийиз төшөлүп турат дейт баягы. Боз үйгө кирген ап бабак кийизден. Анан отуруп эмеге. Баягы келип төшөк салган жерге отуруп боз үйгө анан мынтип камчынын сабы менен эметип көрөт дейт, түртүп. Баягы тытып көрөт дейт, эмне болду экен деп. Көрсө бул ап эменин төөнүн жүнүнөн жасалган кийиз экен да. Анан ошондо айткан экен, мен көрөгөч, колунан баары келген, колунан баягы көр төгүлгөн аялды мен журтта калтырып, жүрттүрмүмүн деп, анан ошондон кийин бул эки жака той ашка жайлоого бул Айбек кемпирин ээрчитип жүргөн экен. Андай ошондон кийин. Айбектен Сүймөн, Айбектен Шатер. 3 бала да, Каспаладан? Каспаладан эми көп эле мен алар. Чолпонбай, Садыр, Алчыке деп атпайбы менимче? Ушу Каспала. Каспала. Эненин атынан алып жүрөт да. Жана Толкунбай тиги Кожоберди. Жок, алар башка. Алар уусу. Жок, тек кошо айтып атпайсыңбы? Теңиз болуп калып калбады. Айбек менен Каспалачы, ошон үчүн Каспала уулу деп айтып жүргөн ошондон да. Жакшы. Текенин аялына никесин кыйып койгондон кийин Асан атабыз ошол Болдуке менен жашоосун өткөрүп, мындан Каратай уулу төрөлөт да. Аты Каратай болуп, анан атын Каратай деп коюшат. Бирок бул энеге өзүнүн биринчи текеден төрөлгөн 3 баласынын ортосунда жааларга сыйбай, бер жака келсе Асандын 6 аялынын ишин 16-17 балага сыйбай дегенде болуп,
эки жакка тең түртмөнчүк болуп калат да, мындай баягы турмуштун баягы нукура чындыгына көз карансак. Ошондон Асан атабыз тиги Казакстандагы досу Мамбетке жөнөтүп, сен ошондо дегендей кылып. Анан ошол казактын байынын колунда тарбиясында жашап калат экен. Анан алардын таалим тарбиясы менен жүрүп баягы 3 жылбы, 5 жылбы ортодон жылдар өтөт. Кийин анан Каратайдагы өзү сөзгө тың чукугандай сөз тапкен Каратай Олия деп, муну бекерден айтпаса керек, бул жөнүндө көп ушак эмес, улама сөздөр айтылып жүрөт. Каратайдын баягы турмуштун көрө билген, тиягы казак, биягы кыргыздын таалим тарбиясын тата билген адам катарында эрип азамат болгонун байкайт дагы. Анан Каратайдын сүйлөгөн сөзү дагы, аткарган иштери дагы Олия катарында бааланып кала берет да жолдоштордун арасында. Анткени жазгамал ушу Каратай эле дейт деп казактар сынамаганы бир келишет экен да. Үзүмчүлүк мезгилинде жаз жаңы сүрүп кеткенде. Анан ушул жазгамал эми деп баягы эки киши саламдашып кирип келет экен. Анан эки кишиге деп баягы тамак ашын баарын салып койсо, аркасынан анан бир 15-10 чактысы бир казан оттон чыгарган мезгилде да басып кирет экен. Ошондо жанагы Айбек энебиздин баягы берекеси, баягы келген меймандар баардыгы тең ушу тамагына кышкыга сактан кышкыга калган сүрдөн бүт баарын салган экен. Ошонун баарын тең тойгузуп баягы. Анан Каратай атага тиги Токол айтат, баягычы Токол болот да ошол. Эми кана эми касиетин көрсөт, олиялык касиетиңди. Анан Каратай атанын тиги олиялык касиети өзүнүн бир дуасы болобу, эмнеси болот айтор, ошо бир Кудайдан тилегенин айтып өткенде баягылар кабыл болчу экен. Баягы алдыга келген тамакты жей албай, төгөт албай, ошо ойдон мелтиреген боюнча дасторкондо калып кетти. Анан мунун олиялыгы рас экен, ушу канча адам барып сөзгө жыгады элек, сөзгө жыга албай калдык деп ошо жерден арманда болуп кетишкен экен, казактан атай келишкен экен ошолор атына. Бул Каратай атабыз жана Мамбет деген байдын колунда өсүп атпайбы? Бул бой жеткенче 18-19 жашка чейин өскөн го. Анан өзүнүн жерине кетип, бияка келип атасынан бир ак боз бийин жетелеп, кайра барып Мамбеттин үйүнө барып батасын алган бар экен. Анан ошондо Мамбет бай корккон экен, бул эмнемди сурайт деп. Аябай бай киши анан эмнемди сурайт деп корккон экен. Ак боз бийин союп, ошол жерден этин бышырып, анан элдин баарын, журттун баарын чакырып, ошол жерден мен чоңойдум эле, ошол жерден эми кандай десем, ошол жерден чоңоюп, баарын көрдүм, ушул кишинин тарбиясын алдым деп, ошол жерден союп, анан элге таратып берген экен. Кедей кембагал бүт баарына таратып берип, анан ошондо Мамбет бай коркуп, сестенип турат дейт, баягы эмнени Каратай бул эмнени сурайт болду экен деп. Анан ошондо Каратай айткан экен: "Мен сизден батаңызды сурап келдим. Колуңуздан берекеңизди сурап келдим. Колуңуздан бир ос жейин деп келдим" дегенде, анан ошондо баягы Мамбет сүйүнүп кетип, ушул элеби деп, анан баягы алдында турган тамактан анан мынтип колу менен алып өзүнүн ырыскысын, өзүнүн берекесин берген экен да. Ошондо бул жерден байкаса болот, бул Каратай атабыздын олиялыгын, анан көрөгөчтүгүн. Бул каякта береке? Береке табакта, ошол ока ташта. Ошондон эмесин алган да, баягы берекесин алып кеткен экен да. Бу жерде мен дагы кошумчалап кетейин эме деп сиз кечирип коесуз. Бу жерде тиги Мамбет байдын корккону баягы күлүгаттар бар экен. Күлүктөр бар дейт. Анан эс артынын бар эле ушу кайсы күлүктү сурап, ошону сураса, мен эми казак төрөлөрүнүн астында бербей койсом уят болом, берейин десем баягы иши ооруп ошентип турганда, анан Каратай айтат: "Сиздин дейт колуңуздан даам сызып, анан кийин ошол батаңыз алайын" деп. Анан баягы эрип кеткен казак, анан ошо казактын бүт болгон берекесин баары сага жалгап, ушуну мына келечегиң кең болсун, телегейиң тең болсун, колдогонуң кыдырата болсун деп болгон баягы жакшы ырыскы сөздөрдүн баарын айтып, баягы батасын, ак батасын берет экен. Бергенде анан
Каратай батасын айтканыңыз кабыл болсун деп анан кийин оңмен кылып чыгып кетет. Чыгып кеткенден кийин Мамбетбай ана отурган казактарга кайра өкүнгөн жери бар экен да. Ой, бул шумдук бала экен, бул боло турган бала Олия бала экен. Казактын бүт ырыскысын шыпырып кетти деп ошол Мамбетбай кайра өкүнүп калган экен да. Каратайдын баягы акылдуулугу, олиялыгы ошондон билинип отурат да, сиздин ак батаңызды деп. Мында кошумчалап коеюн, биздин Каратай атабыз Сусамырда жайында жайлоочу экен. Анан ошол жерден жайында жайлаганда бул Каратайды Олия дейт деп түркмөн болуштун жанындагы туугандары, жанында теңтуштары айткан экен. Бул Каратайды сынап келеличи барып, көрүп келели, Олия дейт дегенден. Анан бир жаш баланы ат чап жүрөт экен, 5-6 киши келет конокко, күтүңүз деп. Анан Каратай атабыз бир кара коосун союп, анан этин бышырып отурса 40 киши кирип келген экен. Булар мени сынап келген экен деп анан кийин этти бышырып, туурап баарын чарага. Анан ошондо Айбөбөк апабыз колунан баары келген кемпир экен, эми нан жаап, жарма кайнатып аткан убак экен. Нан жаап, жарма. Анан келген киши конокторго ысык жарма менен, нан жаңы бышкан ысык нан менен бир сере тойгузуп, бир сере берип. Анан кара коосунун этин туурап бүткөндөн кийин Каратай атабыз четинен ооз тийген экен. Ойдогу берекем, тоодогу берекем деп ооз тийип өзү. Анан ошо табакты тарткан экен. 3-төн 1 табак деп айтылат, кээде 2-ден 1 табак деп ушундай кылып тартылган экен. Анан тартылып, анан Каратай атабыз мынтип карап отуруп, отурган кишилерди санаса, бирде 40 болот экен, бирде 41 болот экен. Өзү таң калган экен да, Каратай атабыз санаган, отурган коноктор санаган экен. Бир санаса 40 болот, бир санаса 41 болот деп. Бул Каратай атабыздын колдоочусу болгондо ошол жерде отурган 41-чиси. Урматтуу замандаштар, бул жерден айтып атабыз, Каратай чындыгында эле намыскөй киши экени тарыхта көрүнүп турат. Каратай Асан атасына да бир тырчыгандай болуп, кийин аягында өзү баягы эл баркына жеткенде жаш болсо да Каратай Асан атасына жаш кыз алып бербедиби? Жанагы Асылбек деп төрөлгөн, эң кичүү баласы менчи Асылбек болуш керек Асандын. Туурабы сага? Ошол Асылбек да. Эми бир суроо дагы, бир жерден бираз мен кичине эметип калдым. Азыр түшөбүз. Жайылдын мисалы үчүн жайылды биз баатыр деп билебиз. Биз жалаң эле эркектерди айтабыз баатыр деп. Баатырчык деп. Бирок жайылдын Бегимжан, Канымжан деген кызы болгон. Ушу Бегимжанды калп айтпасам бул Сарбагыш Атаке баатыр алган. Белгилүү Атаке баатыр алган. Ал эми Канымжанды болсо казак менче Алыбек алган. Алыбектен жанагы Супатай Андаш баатырлар деп казак баатырлар төрөлбөдүбү? Супатай Андаш баатыр, ушу белгилүү баатырлар ушулар. Негизи кийинки учурда Канайдын тушунда деле баягы Супатай Андаштарды сыйлаган үчүн эле биз өз жерибизди берип койдук баягы казактардан таарышканда. Кийин ошол Андаштын сөөгү калып калыбы, кийин өтүп кетпедиби? Казактардын баягы чегине өтүп кетти да, чын кыргыздын жери болгон. Андаш Супатай бул кыргыз кызы Канымжандан төрөлгөн кишилер. Туурабы? Мына ушуну кошуп коюш керек да. Ошол Сүймөндүн баласы Токтогулдан Жумалы, Жумалыдан болсо Абдыразак уулусу, анан кийинкиси Насир деп, анан эжелерибиз Карагыз, Какин деп 2 кызы болгон. Бул эми Насирдин балдары болсо бир улуу баласы ички иштер министринин полковниги, учак минип чек арада турган. Ал эми Кайраты болсо кайсы министрликте зам министр болуп, энергетика министрлигинде зам министр болуп иштеп кызматкерлерден болгон да, өкөтөң. Бирок эми ажалга айла жок экен, өкөтөң жашыраак кетип калды. Муну карт тарыхка кошпосок туура келбейт. Жакшы. Эми биз Каратайдын Сейитине түшөлү. Сейиттен канча бала? Сейиттен бир эле аялынан 8 бала да, 8 эркек. Сейиттин 8 уулу дейт. 8 уулу. Сейиттин 8 уулу дейт. Кайсылар? Бул эми Үчүн айтып атам, артын айтсак кут сүйнөт дейт. Бухарада ушул Сейит атабыздын 8 уулу да. Анан биздин айылда бул негизи бул Сайыз убагында эле Сейит 80 түтүн Сейит деп койчу да. Сайыз убагында. Анан азыр эми андан көп. Сейиттин 8 баласынын атын атап кет.
Бул эң улуу баласы Найманбай, Шыйкынбай, Ушунбай, Шыйкынбай, Төкө, 4-чү атасы, 4-чү баласы Төкө. Төкөдөн кийин Нурак, Назар, Мамбет, Кененсары. 8 улуу бар. Ата, біз жана Сейиттин 8 улуу деп атпайбызбы, ошонун бирөө Төкө. Ошо Төкөдөн канча бала? Төкөдөн канча бала? Erkek uzun 5 öküz. 5. Kızı 3 öküz. 3 ayakta. Ne hatırlatayım mı? Erkeği ekmeğinse 46'a çıkanlar gördü. Kullandı. Anam çocuk aldı. Anam kunduzlu kız. Anam gelirken avuç, kaldır kul, alnım kul, durduk. Ha, 5 bala, 3 kız turбайбы? 5 bala, 3 kız. Siz kimisinden болуп атасыз? Benimkisinden bala yok okan. Onun için 46'a çıkanda gördü kullandı. Özünün koçkallık bu şartlarken sarvar. Özünün bir kingisini yapken oturunu kırıp oturundan kullandı, sarvar. Kunduz ve üçe çıkanırken. Атам берде туура эле айтып атат. Анан мен тактап коеюн шуну тууралап. Бул Төкө атабыздын биринчи аялы төрөбөптүр. Анан Төкө атабыз 46 жашында. Бул биринчи аялы төрөбөгөндөн тияктан эми баягы келгенде отунчу же сиңдисин ала келген экен да бияка. Баягы күйөөгө тийгенде. Анан ошону нике кыйдырып өзүнүн чалына нике кыйдырып ошо келинди алып берген экен. Ал кемпирдин аты чоң энебиздин аты Мырзаке. Мырзаке энебизден ошол алып бергенден анан Мырзаке апабыз төрөгөп баштаган, төрөгөн экен да. Эң биринчи атабыз бул Кулал атабыз. Андан кийин Сыдыгал атабыз. Анан Кундузбү Тойке деген 2 кыз. Бул биринчи аялынан Мырзакеден. Андан кийинки аялынан бул Абыш, Кадыркул, Алымкул, Турдуке, бул кыз. Ушулар. Анан 5 эркек да негизи. Анан биз анын ичинен бул Кулалдан тарайбыз. Бул Кулал атабыз Төкө атабыз 1901-жылы кайтыш болгон экен. Анан кайтыш болгондон кийин бул Кулал атабыз бий болгон экен да бул айылга. Атасынан кийин бий болгон экен. 28-29 жыл башкарган экен, ушул Бухара айылында бий болуп. Анан Кулал атабыздын 3 аялы болгон. Биринчи аялынан бул Кытайдын кызы биринчи аялынан. Биринчи аялынан бул Жумагул, Жуматай, Каныкей, Канышай биринчи аялынан. Анан экинчи аялынан болсо бул Нусуп кожо менен Айнакүл. Бул экинчи аялы болгондо бул Кулал атабыз биринчи аялы Кытайдын кызы деп атпайбызбы? Бул биздин эле айылда Кытайдын кызы да. Темиржандын жетиси деп коет, ошо Темиржандын бир баласынын кызы экен да, Токолдун кызы экен. Анан бул Кулал чоң атабыз бий болуп калгандан кийин кой бул жерге болбойт деп тектүү жерден, жакшы жерден кыз алып берели да, анан бул Бош койдун курамасынын кызын алып берген экен. Айымбы чоң Алиман деген чоң апасы алып берген экен. Анан Алиманды алгандан кийин андан Нусуп кожо менен Айнакүл төрөлөт. Бир кыз, бир бала. Анан балдары жаш кезинде бул Алиман апабыз оорудан кайтыш болуп калат. Алиман чоң апабыз кайтыш болгондон кийин Кулал чоң атабыздын кайненеси экинчи кызын качырып жиберет. Бул баары аял алат, баары бала аял алат деп, бул балдар жаш калды деп экинчи сиңдисин качырып жиберет. Бул сиңдисинин аты Айымбүбү, биздин чоң энебиз. Айымбүбү чоң апабыз 13 бала төрөгөн экен. Бу жерде эң улуусу Айткожо. Айткожо ушундан энеден төрөгөн. Айткожо Айымбү чоң апабыздан бул 3-чү аялын Айткожо. Анан ортодо Асан Үсөн, Гүлбү, Мыскалбү кыздардын аттары. Асан Үсөн деген эгистер экен да булар. Мыскалбү, Мыскалбү, Гүлбү, Ажарбү, анан Шаршен, анан Макш. Бул чоң атамдын эң ак күчүү баласы өкүрөк.
Эми ортодо дагы балдары бар экен, Орос кожо да көп балдар, бирок булар баягы эмеге жетпей, чарчап калып, ушундай эмеден эметип калышкан экен да. Туура. Мына урматтуу замандаштар, Мәкш атабыз азыр 95 жашта экен да. 95 жашка чыккан экен, Кудай уткусын, күйлү күчтүү отурат. Баягы Асан Каратайдын санжырасын жакшы билген үчүн небересине түшүндү, айтып үйрөтүп жүргөн экен. Мына азыр небереси болсо такылдап өзүңүздөр көрүп турасыздар, айтып берип жатат. Жакшы. Кубал чоң атабыз бул 28-29 жыл башкарган экен да. Бухар айылында ушу мына бул чоң атамдын айтышы боюнча могу Панфилов районунун мындайча айтканда аким болгон экен дейт да ушул убакта. Берде эми Кубал чоң атабыз орустар келип 28-29 жылдар орустар келип эме баягы кулакка тартып баштаганда Кубал чоң атабыз биринчи бул Казакстанга качкан экен. Казактарда бул Кубал чоң атабыз аябай кадыр бартуу киши экен да, казактар сыйлачу экен. Кулаш аке келиңиз, меникине конок болуңуз, меникине конок болуңуз деп талашчу экен да бул Кубал атабызда. Анан казактарда 1 жыл жүргөн экен качып. Анан чоң атамдан да угуп калам, эме келип 1-2 жолу келип кеткен дейт. Ошо качып жүргөн убакта айылга келип үйүнө келип жүрчү дейт да баягы, качып келип жүргөн экен. Анан 29-жылы кармалган экен бул казактан. Эми чыккынчылык болуппу же бирөө айтып койгонбу же ушу кармалып, анан сени качып кеттиң деп анан 5 жылга соттолгон экен да Кубал чоң атабыз. Бул эми Кубал чоң атабыз 5 жыл соттолуп, бул Ташкент, Өзбекстандын Ташкентинде Төө сарай деген түрмөдө 5 жыл суроогун өтөгөн экен да, ошол жерде 5 жыл жаткан экен. Анан берге биздин Айымбү чоң апабыз барган экен. Жумагул чоң атабыз экөө 2 жолу барып келишкен экен. Биринчисинде ушу Айымбү чоң апабыз менен Жумагул чоң атабыз улусу да барып көрүп, биринчисинде көрүп, эмесин тамак ашын берип келишкен экен. Анан экинчисинде Айымбү чоң апабыз өзү эле барган экен, жалгыз эле. Барып, бирок экинчисинде көрбөй келиптир, көрсөтпөй коюшуптур. Анан түйүнчөгүн жанагы караолдогулар жана тамак аш бирдеме апаргандарын ошол алып калган экен, берип коебуз деп. Анан Кубал чоң атабыз 5 жылга соттолуп, 34-жылы күзүндө суроо бүтүп үйүнө келмек экен. Анан жасында ошо сынга деген оорудан кайтыш болгон экен да, ошо түрмөдө ушакта сөөгөм азыр ошо Ташкентте калды да, сөөгү. Анан бул киши менен Кубал чоң атабыз менен чогуу отурган кишилер бар экен. Көлдө мисалы, көлдө Насырдин эме эгизин түгөйүн унутуп атам, бул уруусуна Насырдин деген кишинин тууганы. Насырдин деген болуш бий болгон экен. Ал да ошо Кубал чоң атабыз менен Ташкентте түрмөдө чогуу болгон экен. Анан бул эмен билишибиз биздин ошо Кубал чоң атабыздын жана айтып атпаймынбы, Шаршен деген чоң атабыз. Шаршен чоң атабыз көлгө кудага барат. Көлгө. Баканбаев болуш керек эле эмен боюнча. Баканбаевка барып кудага барганда, берден биринчи эме да бул кудага барган. Биздин чоң атабыз ошол жактан келинчек алып, мына ошол жака алдына барып кудага барышат. Анан ошондо Шаршен чоң атабыз үйлөнгөн эменин чоң атасы болуп кудага барат. Анан кудага барганда ошондо Насырдин деген ошо бий, Насыр деген бийдин инисинин кызы күйөөгө чыгып атат да, ини бир туган анан түгөйүнүн кызы күйөөгө чыгып атат. Анан ошондо көрүп, сен Кубалдын баласысыңбы деп тааныган экен. Экөө киши эч качан бири-бирин көргөн эмес. Бирок Шаршен чоң атабызды көрүп, сен Кубалдын баласысыңбы деп тааныган экен да. Эми бу жерде Асан Каратайдын тукумдарынан тараган баягы эл арасында райондук деңгээлге, областтык, республикалык деңгээлге башы көтөрүлүп, ошол кызматка көтөрүлгөндөрүн айта кетсек, Токонун Керимкулу деп ошол мезгилдерде 30-жылдары эле ошол жогорку биримдүү болуп эл башкарып жүргөн кишилер болгон. Анан Кадыркулдун Жүзүмкулу деп Кудайбергенов болуп жүрүп атат. Ал Жүзүмкул агабыз ошол айыл чарба институту биринчилерден болуп бүтүрүп, 33-жылы кирип, 35-37-жылы бүтүрүп, кийин ошол ак үйдө деп кое береличи, ошолойдо айыл чарбасы боюнча адис болуп, анан Жалал Абад обкомунда катчы болуп айыл чарбасы боюнча. Андан келип 52-жылы анан айыл чарба институтунун Скрябин атындагы айыл чарба институтунун ректору болуп, биринчи эле ректор.
ошо 61-62 жылга чейин ошол институттун ректору болуп иштеди. Бул эми Исхак Разакович менен биргишешип калды да. Эми ал Жүзүмкул агабыздын балдарынан улуусу инженер механик болуп, анын келинчеги академия науктун төрайымы болуп, тиги президенти Жөрөбекова Акин бекен. Ал ошондой болуп көп жыл неме болуп жүрдү. Академик, илимдин доктору. Ал эми Мерлистен кийинки болот болсо илимдин кандидаты, жогорку кеңеште спикердин орун басары болуп иштеп жүрдү. Илимдин кандидаты Зыпар Эгембердиевдин кызына үйлөнгөн, уулу да чоңоюп азыр илимий тарапта өсүп атат. Андан кийинки бир иниси Асан деп, ал жогоркунда агроном, дагы бир иниси бар, ал да академияда илимдин кандидаты паразитология боюнча. Эмгиси балким докторлугун коргогон болуш керек. Азыр кабарым жок экен, аны айта албайм. Бул эми бир гана ошол атадан тарагандарын айтып атабыз. Анан Иса Токоев деп, бул убагында жогорку советте депутат болуп жүрдү, чоң кызматтар издеп жүргөн жетекчилерден. Бир калагандарынан айтсак эми Асан Каратай деп, Каратайдын тукумдарынан Айбөгүнөн ушул бир уулу Ажикеев деп транспорт министри болду. Ошонун жээндеринен Ашыркулов Мисирде, бу да убагында Акаевга жардамчы болуп, СМБнын төрагасы болуп иштеп жүрдү. Анын инилери бар, Бекболотов деп, башка дагылар энергетика тармагында иштеп жүргөн. Азыр бүгүнкү күндө негизин алганда Орто Кайырмада, Эркинсайда, Букарада, анан жол астында жана бир айыл деп жайыл район айылында жашашат. Ошол 4 айыл, 5 айылда азыр кеңири тарап бар тиричиликтер. Эми баягы ата энелери туруп калган менен балдардын баары тең Борбордо Бишкекте кызматкер болуп, бүгүнкү күндө тиги Асан Каратай эле эмес, тиги итикен балдарды кошкондо бир 10дон ашык илимдин докторлору, 50ге жакын илимдин кандидаты, жүздөгөн баягы өкмөттүк кызматкерлер өсүп иштеп жаткан мезгили азыр бүгүнкү күндө. Жакшы. Кулап атабыздын 13 баласы болгон экен. Шу 13 баласынын эң күчүү кенже баласы мына азыр 94 жашта турат. Биздин Макиш атабыз. Мен ушу кишинин небересимин, баласынын баласымын. Асан чакырылып коюлган аты Мухаммед деди. Бул кишинин аты негизи чоң атабыз боюнда иш курсакта кезинде энесинин түшүнө кириптир. Балаңдын атын Ниязалы кой деп түшүнө кирген экен. Анан чоң атабыз төрөлгөндөн кийин айылдан молдо чакырып келип Асан чакырып, анан Ниязалы деп кой дедиле. Десе, ай деп баягы эметип, кыскартып Мухаммед Нияз деп койгон экен. Ниязалыны да кыскартышкан экен. А бирок чынына келгенде энесинин түшүнө кирген экен. Бул Ниязалы кой деп айткан экен да. Анан баягы молдо бурмалап Мухаммед Нияз деп койгон экен. Анан баягы кийин чоң атабызды баягы эметип, теригиппи кандай Мухаммед деген пайгамбардын аты эмеспи, баягы эметип, анан Макиш деп кыскартып эметип, анан Макиш болуп калган да атабыз. Эркелетип. Мына урматтуу замандаштар, бүгүн ушул Солто ичинде чындыгында бул ар бир урууда ар бир аталыкты уулу же тукуму деп айтат. Бүгүн биз ушул баягы суроо боюнча Асан Каратай уулу, жосу Асан Каратай тукуму келип тартып кетип атабыз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр эмне үчүн Асан Каратай деп коюлганы бияктан айтып беришти. Ушу мына көрүп атабыз, Кулалынын аксакалы 95 жашта, 94-95ке чыгып атат. Кудай куткусун, мына жаныбызда отурат. Кудай өмүр берсин, денсаулык берсин аксакалга. Сиздерге рахмат, аксакал, сиз да келип ушул аталыктарды, алардын жасаган кезегинде иштерин айтып бердиңиз. Сиздерге чоң рахмат. Дайыма денсаулыктуу болгула, иштериңерде ийгилик болсун. Бұл біздің Жайылды батырдың ұрпақтары жөнінде передача болуп атат, Санжыра боюнча. Эми силерге мен айтарым, мына Кулалы баласы Жайыл ұрпақтарын бірден бір болып, 28 берде жыл айтып кетти инилерим. 28 жыл бийлик
бий болгон экен. Панфилов району Карабалта айыл аймактарында. Ошол убактарда совет бийлиги келип, кулакка тартып, үй бүлөнү абдан бытчыттан чыгарышып, малын тартып, кийим кечесин баарын эчтеке ийне жибине чейин калтырбай алып кеткен, малын өткөрүп. Эми ошондо чыккынчылык кылып, өзүнүн эле жакын күйөө балдары кулалып биздин чоң атабызды карматкан экен совет бийлигине, НКВДга. Аягы мына биз акыры чачылып, көрбөгөн азапты көрүп, жыртык бош үйдө жашап, кичинекей чоң энебиз өтүп кетти. Бул ошондой кыйынчылыкты көрүп, мына азыр Кудайдын берген жакшылыгы менен чогулуп отурабыз. Эч ким ойлогон эмес ушундай болот деп. Мына атамдын мен эң улуу баласы, Кулал чоң атам Айткожонун баласы болом. Андан кийин агам атамдын иниси бир тууган 95 жашта абышкабыз Байкем мына берде отурат бир тууган. Калган небере чөбөрөлөрү, ымыракайлары менен биз ушундай. Бул да болсо Кудайдын жиберген жакшылыгы экен. Санжыранын берүүчүлөрүнө чоң рахмат. Биз бүгүн бир топ кыйналдык ушундай эмени өткөрүш үчүн. Тияка барып, Куран окутуп, силерге чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Мен силерге Санжыранын өткөрүүчүмүн, оператор, кызматкерлер барыңарга рахмат айтам. Элибизде тынччылык болсун. Мына биздин урпактары, чоң агамдын, биздин балдарыбыз, неберелерибиз аман болсун. Элибизде бир туугандарыбыз өзүбүз биринчи ынтымакта бололу. Мамлекетибиз ынтымакта болсун. Байкем айткандай биздин Сейит атабыздын кийинкилеринен ошо Кулал чоң атабыздын айтып өтпөдү ушундай кордуктарды көргөн. Бир жерин айтпай калды, бул Байкем өзү Украинадан төрөлүп анан согуштан кийин келген экен. Ошол эми Санжыра жети атаны билген бул кыргыздын салты экен. Ошо Санжыра передача болгонуна биз да сыймыктанабыз, ошону көрүп, угуп турабыз телевизордон карап. Жети атаны билип, ата улуу кишилерди билип жүргөн кыргыздын немеси болуш керек экен. Ошол атабыз отурат, атабыздан укканыбызды айтабыз, билебиз, билип кичине айтып жүрөбүз, ошол эле. Мен Санжыра теле берүүсүнө өтө ыраазымын. Бул Санжыра теле берүүсүнө кааларым дайыма ишине ийгилик. Бул керек. Теле берүү биздин жаштарга тарбия, таалим берүү, тарбия берүү передача. Бул азыр 18-19-20 кылымдардагы биздин улуу аталарыбыздын басып өткөн жолу, ошолордун жашоосу жөнүндө айтылып келген тема. Мен ушунчалык ыраазымын. Ушул теле берүүгө эми дайыма ишиңерге ийгилик, дайыма ошо кыргыз телевидениясында эң жакшы теле берүү болуп жүрөрүңүздөрдү каалайм. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.